Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Барыңыздарға жаратқан Алла Тааланың тыныштығы, саламы, мерими, райымы, жана берекесі болсын. Урматтуу мекендештер, қадырлуу мусульман бир туугандар. Жаратқан Алла Таалаға чексиз шүгүрлөр, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсын. Жаратқан Алла Таала баарыбызды бу дүйнөдө сыноо үчүн жараткан. Бирөөгө Алла Таалам жашоо берип, бирөөгө өлүм берип, бирөөгө денсаулык берип, бирөөгө оору берип сынайт экен. Албетте бунун мааниси жараткан Алла Таала жаман көргөн мааниси эмес. Алла Таалам күнөөлөрдү кечирип, даражаларды бийик көтөрөт деген мааниде деп түшүнсөк болот. Ушул учурларда кандай кылышыбыз керек? Эң биринчи биз сабырдуулук менен Алла Тааладан жардам сурашыбыз керек. Ар бирибиз үйүбүздө намаз окуп, үйүбүздү таза кармап, жүрөгүбүздү да таза кармап, тилибизди да таза кармап, кайрымдуулуктарды көбүрөөк кылып, садакаларды кылып, түлөөлөрдү өткөрүп, ушундай кыйын учурларда баарыбыз биригип, бөлүнүп, жарылбай, бири-бирибизден кечирим сурап, өзгөчө жараткан Алла Тааладан кечирим сурап, канча мен адамдарды ушак айттым, жала жаптым, канча мен туура эмес арам иштерди кылдым. Ушулардын баардыгынан биз тооба кылайлы туугандар. Баарынан ушундайлардан Алла Тааладан кечирим сурайлы. Өзгөчө ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Юнус пайгамбардын дуасы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, Юнус пайгамбарды Алла Таала 3 караңгылыктан, коркунучтан мынакей сактаган деп. Жана ким ушуну айта турган болсо, кайсы момун айтса, аны дагы сөзсүз Алла Таалам куткарат жана сактайт деген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бир хадисте айтат: Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиун алим де 3 жолу ким эрте менен айтса, жана кечинде айтса, эч нерсе ага зыян бербейт дейт туугандар. Ушу дуаларга биз бекем болойлу. Кээ бир риваяттарда келет, ага капысынан келген оорулар келбейт деп. Ал эми мына коронавирус боюнча айта турган болсок, туугандар, бул оорудан өлгөндөрдүн пайызы өтө аз экен. Буга караганда мына рак оору менен ооруп аткандар, инсульт менен, башка эле грипптер менен ооругандардан өлгөндөрдүн пайызы барганда көп экен. Ошондуктан жөн эле дүрбөлөңгө түшүп, паникага түшүп, ушундай неме кылып берген жакшы эмес. Себеп дегенде бул ооруга караганда, бул оорунун паникасынан адамдар көп өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан токтоолукка, туруктуулукка чакырам. Баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Кудай кааласа иншалла бул деле жөнөкөй эле оору гриппке окшоп, эгерде келип калса, жөн эле кете турган. Албетте ушу оору менен ооруган, чалдыккандарга Алла Таалам шифа берсин. Көз жумгандар болсо, Алла Таалалардын даражаларын бийик кылып, бейиштен орун берсин. Канча деген машина менен кагылып, канча деген ден соолугу жакшы эле туруп өлүп калгандар бар. Ошондуктан качанга чейин биздин ырыскыбыз бар, бу дүйнөдө барыбыз туугандар. Жараткан Алла Тааланын сыноосун жеңил алып өтүшүбүз керек, Алла Тааладан жеңилдик сурашыбыз керек. Ушундай келип калганда сабырдуулук менен гана биз жеңе алабыз. Ушул мезгил бизди бир канча бизге канча сабак берип атат десек болот. Тарбиялуу философиясы өтө күчтүү десек болот. Кандай? Өзүбүз эми экономикага өтүп, исрапкерчиликке токтотуп, мынакей бала чакабызды жакшынакай карап, тазалыкка өтүп, бейкапар болбой, дайыма колубузду жууп, дайыма өзүбүз мынакей антибактериальный нерселердин бардыгына бул бизди сабак берип атат мынакей. Жана өзүбүздүн ынтымагыбызга сабак берип атат. Кайрымдуулук менен пайгамбарыбыз айткан, силер ооруларыңарды дарылагыла, садака берип деген. 1 сом болсун деле, 10 сом болсун деле, бейбечараларды карап, садака берейли. Кудай кааласа бул аркылуу Кудай кааласа мына оорулардагы. Демек келе жаткан оорудан дагы, ооруп калгандарда дагы ушул учурларда ушундай дуаларды кылсак жакшы болот. Bundan сырткары мына жакын арада эле пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды бир аулияларыбыз, устаздарыбыздын бирөөсү түш көргөн экен. Ошо кишиге мындай кабар берип, ошо коронавирус боюнча кандай амалды кылсак дегенде ушундай деп айтылган экен. Фатиха сүрөсү: Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин, ияка набуду ва ияка настаин, ихдинас сиротал мустаким, сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддаллин. 3 жолу. Андан кийин Ихлас сүрөсү: Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. 3 жолу. Андан кийин хасбуналлаху ва ни'мал вакил деген ушул дуаны 313 жолу. Ушуну окуса, Кудай кааласа эч кандай мусибат, эч кандай кайгы, оору келбейт деген. Мына демек бул албетте түш ислам динде далил болуп бербесе дагы бунун пайдасы жалпы элге тиет деген чоң үмүт бар.
ушундан улам биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тарабынан элибизге айтылган тартиптер, сунуштар, ушулардын бардыгын жана рекомендациялардын бардыгын аткарайлы. Саламаттык сактоо министрлигинин тарабынан айтылгандардын бардыгынан үйдөн аз чыгыш боюнча, бардык жердеги тазалыктар боюнча, санитарный гигиенический ушулардын тартиптерин, дезинфекциялардыкын ушулардын бардыгындагы бекем карманып толук аткарайлы, жана дубаларга дагы, руханият жагынан дагы, материалдык жагынан дагы ушулардын бардыгын эске алайлы. Бири-бирибизди жемелебей, бири-бирибизди жек көрбөй, бири-бирибиздин үстүнөн шылдыңдап күлбөй дегенде тугандар, бул бардыгыбыз иншалла Алла Тааладан элибизге, журтубузга тынчтык, аманчылык болсун, бүткүл ааламга дагы жараткан Алла Таалам бейпилдик берсин деп дуга кылайлы. Аллахым барыбызды кабыл кылсын, жамандыктан сактасын, оорулардан, өзгөчө коронавируско окшогондон элибизди ошону паникасынан дагы, вахым ушундай жаман нерсесинен дагы Аллахым өзү сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.